нормалар бул административдик ресурс менен добуш сатып алууга бөгөт коюш үчүн ушундай бүт нормалар келгизилген. 2020 жылы өтүүчү парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт. Анткени өзгөрүүгө учураган Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын долбоорунда дал ушул нерсеге басым жасалган. Мындан сырткары долбоордун идеясында добуш сатып алууга бөгөт коюлуп, шайлоонун жүрүшү таза, калыс өткөрүүгө зарыл механизмдер каралган. Бирок мыйзамда жазылгандарга азырынча жарандык коом өкүлдөрү гана ишеним артып, жергиликтүү кеңештерде аялдардын орду үчүн бөлүнгөн 30%дан кем эмес милдеттүү квота жөнүндөгү жогорку кеңеш депутаттарынын демилгесин колдоого алышууда. Бүт айымдарга кайрылып кетет элек. Азыркы убакта жергиликтүү кеңештерде сөзсүз квота 30%, мына азыркы келе жаткан шайлоодо дагы парламенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда, айылдык кеңештин шайлоолорунда бүт 30% такталып турат. Ошондуктан мына көбүнчө жалаң эле айымдарды эмес, бүт эркектерди да чакырып кетет элем. Жергиликтүү кеңештерде айымдар көп болсо, жер маселе, анан кийин баягы строительство маселе, чыр чатактар аз болот да. Эгер аталган мыйзамдын долбоору колдоого ээ болсо, анда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын да жоопкерчилиги күчөтүлүп, жумушка келбегендер мандаттарынан ажыратылышат. Мындан сырткары талапкерлердин жогорку билимин тастыктаган диплому болушу милдеттүү. Ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык айылдагы мугалимдер жана дарыгерлер да эми жергиликтүү кеңештерге талапкерлигин коюшуп, депутат боло алышат. Эң башкысы коомдук байкоочулардын шайлоодогу укуктары кеңейтилип, алар жараяндын жүрүшүн сүрөткө жана видеого тарта алышат. Бул деген шайлоо участкаларынын ортолорунан кеңер түрүндө кыймылданганы, андан тышкары бир участокто 3 наблюдатель регистрироваться этиши мүмкүн. Андан тышкары алар деген фото-видео съемканы кылганга укук берилип атат. Шайлоо учурунда жүрүлгөн үгүт жана маалымат боюнча үгүт менен маалымат деген понятиялар бөлүндү. Үгүт маселесин кандидаттар, саясий партиялар алып барылат, маалымат түрүндө бир дагы үгүттүн признактары болбош керек. Адистер шайлоо мыйзамынын негизинде келерки жылы өтүүчү парламенттик шайлоодо депутаттардын үгүт иштерине да чектөө киргизилет дешет. Ага ылайык депутаттардын үгүт иштеринде коюлган концерттик кечелер чектелип, талапкерлердин таймашы мамлекеттик каналдар аркылуу өткөрүлөт. Ошондой эле президенттик жана парламенттик шайлоого коюлуучу күрөө төмөндөйт. Мисалы, президенттикке талапкерлигин койгон адам алдын ала шайлоо күрөөсүнө 2 миллион сом төксө, саясий партиялардын босого акчасы 5 миллиондон 3 миллион сомго түшөт. 5% койбойбу, 3% койбойбу деген преференциалдуу механизмдер. Булар баары жакшы, биз аны колдойбуз. Бирок биринчиден административдик ресурс менен добуш сатып алууга бөгөт коюлбаса, мисалы үчүн преференциальный метод голосования бул негизи ушул бүт добуш сатып алууга жеңилдик берет да. Ошондой эле шайлоо мыйзамына ылайык саясий партиялар шайлоого 6 ай калганда борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосуна шарттуу түрдө өтүшү керек дешет жарандык платформа өкүлдөрү. Мындан сырткары алар шайлоо босогосун 7%га түшүрүү туура экенин кошумчалашат. Мындай демилгелерди буга чейин парламенттеги айрым эл өкүлдөрү да көтөрүшүп, кээ бирлери колдоо тапкан эмес. Бирок шайлоо боюнча мыйзамдын кемчилдигине карабай, парламенттеги көпчүлүк эл өкүлдөрү аны экинчи окуудан өткөргөн. Анткени жаңы мыйзамдын долбоорунун үстүндө 15 чукул депутат иштеген. Гүлзара Бакаева, Улан Нурманбетов, Next TV күндүн темасы үчүн.